Мен мұны Қазан шаарында ясында, Татарстанда. Таңқы 4-төрдө. Неге ошондо мен ойыма келди, түшүнбөйм ушу күнгө чейин. Каалаганда калкып көккө чыга алган, карт дүйнөнү карап жүргөн мунардан кайран кыргыз бүркүт эле бир кезде катылгандын калайманын чыгарган. Көк деңизден чет деңизге уюлгуп, көккө тарткан көкүрөгү буюгуп, бороон болуп турган кайран кыргызым бу дүйнөгө батып батпай удургуп. Сынган бутту канжыгага байланып, сыр билгизбей сырнайзаны карманып, атасынан калган кара жер үчүн ааламды да кетер эле айланып. Ал жашоого не келгенин билчү эле, ата журтун жандан артык сүйчү эле, көр дүйнөнү садага чаап көңүлгө көкүрөгүн көкүлөтүп жүрчү эле. Келди заман бу дүйнөнү тарыткан, келгин куштар баарын ээлеп алышкан, башталданан жем талашкан тирилик, башсыз жыргап, ашсыз калып даанышман. Тоо бүркүтү тоок канага камалып, көздөн учуп бийик тоонун шамалы, көз мокогон, канаттары уктаган, көрбөй калды тоолорду да талааны. Нечен кылым тоок канада кысылып, бүркүтүңдүн тукуму да бузулуп, тоону койчу, көчөнүн чет жагына көргөн жан жок ал байкушту учуруп. Тоок канада тоок болуп калыш бат, тоок бүркүттүн эртеңкиси табышмак. Улуулугу качып барат денеден, унутулган уламыштай алыстап. Ал унуткан теңир берген мекенин, ал унуткан каалаганга жетерин, ал унуткан бийиктигин кечээги, ал унуткан улуу доорун кечээги. Көккө тарткан көөнө үмүтү үзүлбөй, көр дүйнөнү көкүрөгү түшүнбөй, көтөрүлдү ал бир күнү асманга, көз ирмемге көрө калган түшүндө. Ушул түшүн өңгө айлантчы жараткан, келсин турмуш кең кыргызга таң аткан, бир бүркүттү көрүп өлсөм арман жок, бийигине кайтып кетип бараткан. Тоок канадан чыгыш керек да бүркүттөр. Кыргыз бүркүттүн тукуму, кыргыз тоок эмес. Чыгыш керек да тоок канадан. Биз тоок канада жүдөп атабыз аябай.